Bir жол сажда кылып туруп кылбай койдуң, кээде ушундай болуп калат. Сиде да болобу, болбойбу? Мен деле бир сажда кылган боюнча туруп кетем да, бир сажда кылып кетет. Анан анын казасын кылыш керек болот. Казасын кылбай, ассаламу алейкум рахматулла, ассаламу алейкум рахматулла десең, бисмилла, намазың бузулду бардыгы. Кайра башкадан окушуң керек болот. Билбей калсаңыз, эми кечирим, бирок кыяматка барганда айтат да, муну өтпөй калды, соогуң жок да. Ошон үчүн намазыбызга этият болушубуз керек болуп атат да. Кандай, качан сажда кылдым, не зикирди кылдым, кайсы аятты окудум, канча окудум, тажвидти ордундабы, мен көңүл буруш керек. Намаз кыскара. Бир намаз 3 мүнөт, 4 мүнөт гана окулунат. Эми бир адамдын экинчи саждасы калып кетти. Бул парз экен. Кээ алымдар ижма менен болуптур, кээ амали фарз болду дептир. Калып кетти. Эмне кылыш керек? Туруп кеттиң. Биринчи рекеттечи. Кыямга турганда эстедиң, бир жолу сажда кылдым, точночу. Акырына барып, акыркы сажда кылып атканда 3 жолу сажда кыласың ошондо. Мунун казасын кыласың. Болбосо, Аллаху акбар, намазыңыз батыл болду. Парызы калып кетти. Ошон үчүн менден көп адамдар сурайт да, мындай болуп калса намаз бузулабы, мындай болуп калса сажда саф кыламбы? Демек, ар бир маселесин айтып бере беришиң керек да, саждасын кыласың, кылбайсың, кыласың, кылбайсың деп. Ошон үчүн мына эрежелерди үйрөтөбүз да. Жок дегенде билип алсак, кайсыл парыз, кайсыл важип, кайсы сүннөт экендигин. Менден сураштын кереги жок. Же болбосо башка устаздардан сураштын кереги жок. Парызың калып кеткен болсо намазың бузулду. Важибың калып кетсе сажда сафка кыласың. Сүннөтүң калып кетсе сажда сафка да кылбайсың. Кеттиң, бисмилла. Сүннөткө сажда саф кылынбайт. Ошого азыр парыздарды үйрөнүп келатабыз. Эстеп койгула. Демек, аят окуш керек дедик, кыраату аятин дедик. Витрин менен немелерде окуш керек дедик. Анан руку ва сужудка